Азыр биздерге бул биздин консулдук департаментте бул жерде жанагы круглосуточный колл-центрде ушул жерде СУМда ушул жерде иштешет да биздин балдар. Жаш балдар, кыздар иштешет. Булар азыр сиздерге биздин консулдук чөйрөдөгү ишмердик боюнча өзлөрүнүн презентациясын жасашат. Анан суроолор болсо иштейбиз. Пожалуйста. Аталган борбор 24 сааттык режиминде иштейт. Эң негизги борбордун максаты биздин жарандардын, чет өлкөдө жүргөндөрдүн кайрылууларын жеңилдетүү. Ошол максаттын алкагында биз Chat2Desk платформасы аркылуу WhatsApp баарыбыз колдоно тургандай, Instagram, Facebook, Telegram, электрондук почта жана электрондук консул сайтынын бул байланыш каналдарын түзгөнбүз. Азыр сиздин назарыңызда канча жаран 1,5 жылдын иштеп баштагандан бери канча жаран кайрылган, анын ичинде мисалы үчүн башында ачылганда 1 айда 500 жаран 1 айдын ичинде кайрылса, бүгүнкү күндө 1 сутканын ичинде 1,5 миң кайрылуулар борбор иштеп чыгат. Сизге көрсөткөн электрондук консулду азыр көрсөтөлү сайттын. Мына электрондук сайттын платформасын биз киргизгенден баштап оң жагында көрүңүздөр WhatsApp жана аталган платформалардын баары онлайн түрүндө басып коесуң. Онлайн түрүндө жарандар бизге кайрылса, дароо эле ушул кайрылуулар биздин платформага түшөт. Биздин кызматкерлер бияктан иштеп чыгат. Айрым учурларда кандай бир жагдайларга жарандар чет өлкөдө түшүп калса, түзмө-түз биздин чет өлкөдөгү мекемелер менен, консулдар менен иштеп чыгат. Борбор бир гана кайрылууларды карап чыккандан тышкары соц тармактарда түшүндүрмө азыркы дүйнө жүзүндө миграция тармагында эрежелер өзгөрүлүп жаткан жагдайда борбор видео тартып, айрым учурда аттуу блогерлер да кошулуп, жалпы коомчулукка кеңири жеткирилип берилет да маалыматтарчы. Анан кийин кайрылуулардын эң көп кайрылуулар документтештирүү багытында ал тармакта кандай иштерилер жазалган кесиптешим Руслан Жайлабеков кеңирээк айтып берет. 2025 жылы 820 миң консулдук иш аракеттер аткарылган. Бул не дейт? Бул 820 миң деген бунун артында ар бир жарандын кайрылуусу, ар бир жарандын паспорту, ар бир жарандын маалым каты алуу боюнча ушунча кайрылуу келип түшкөн биздин чет өлкөлүк мекемелерге. Мындан тышкары, эмки слайд, бизде санариптештирүү багытында 13 автоматташтырылган маалыматтык системабыз бар. Анын ичинен 4-өө Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине таандык. Бул Кыргыз Республикасынын кайтып келүүчү күбөлүк талап кылуу, консулдук каттоо жана электрондук консул. Башка 9 системабыз башка мамлекеттик органдын балансында. Следующий слайд. Жаңы эле кесиптешим айтып кеткендей, биздин эң чоң сайтыбыз бул электрондук консул, бул бирдиктүү санариптештирүү тутуму. Ошол жерде киргенден баштап бизде сайтка 356 миң киши кирип карап чыккан маалыматты. Күнүнө 400-500 киши пайдаланууда биздин сайт менен. Күнүнө кирип турат 400-500 киши. Бул сайтта эмне бар? Бул сайтта болсо бизде консулдук кызматтар боюнча бүт толук маалыматты таба аласыздар. Чет өлкөдө жүргөн, чет өлкөдө биздин мекемелердин директери, байланыш маалыматтары, ыкчам байланыш телефондору бар. Ар бир консулдук кызмат боюнча электрондук кезек бар. Ар бир элчиликке же консулдук мекемеге онлайн түрүндө жазылса болот. Андан тышкары акыркы консулдук жаатындагы жаңылыктар болуп аткан тоже сайтта бар. Өлкөлөрдүн тизмеси деген бул нерсе? Бул биздин Кыргызстан жарандарына жана чет өлкөлүк жарандарга биздин сайттан кайсыл өлкөгө виза керек, канча күнгө керек, канча күн визасыз жүрүп алат деген бүт биздин ушул сайтта маалымат бар. Аз көрсөтөбүз. Анан кийин мындан тышкары жарандарга онлайн кызматтар көрсөтүлгөн. Бул нени билдирет? Биздин жарандар элчиликтерге барбастан
сайт аркылуу консулдук каттоого туруп алат. Талап кылуу документтер булар соттолбогону тууралуу маалымат, үй бүлөлүү тууралуу маалыматтарды онлайн түрүндө ала алат. Андан тышкары бизде кээ бир өлкөлөрдө бизде элчиликтер жок, өзүңүздөр билгендей. Ошол жерден биздин жаран мүмкүн паспортун жогото алат. Анан кийин сайтка кирип эле Кыргыз Республикасына кайтып келүү күбөлүктү тариздөөгө мүмкүнчүлүк алат. Элчиликке байланышпайт. Сайттан кирип эле маалыматтар автоматтык түрдө түндүк аркылуу авторизация кылып туруп, автоматтык түрдө бардыгы чыгат. Анан ушул жылы биздин министрликтин жетишкендиги бул жана порталдын негизинде, электрондук портал негизинде мобилдик тиркеме иштелип чыкты. 17-июндан баштап тесттик режимде кирди. Азыркы учурда бул мобилдик тиркеме Google Play платформасына жайгаштырылган. Apple Store платформасында азыр иштер жүргүзүүдө, жакынкы арада чыгат. Бул мобилдик тиркемени мен сиздерге иш жүзүндө көрсөтүп берейин. Мобилдик тиркеменин эң башкы сайты ушундай. Түндүк аркылуу авторизация кылабыз. Бул жерде өзүбүздүн жеке маалыматыбыз, консулдук каттоодо турабызбы, турбайбызбы, бүт маалыматтар бар. Бул жерде мынакей көрдүңүзбү, жана айтып кеткендей, Кыргызстан жарандарына кайсыл маалыматтарды керек болсо, бул жерден өзүңүздөр мындай карап алса болот. Мисалы ID картага бизде кайсыл мамлекеттерге уруксат, кайсыл мамлекеттерге жалпы жарандык паспорт менен визасыз, мисалы мынакей Азербайжанга 90 күнгө чейин визасыз кирсе болот. Мындан тышкары эң чоң өзгөчөлүк бул мобилдик тиркеменин бул SOS баскычы. SOS баскычын басканда кээ бир жарандар биздин оор кырдаалга учурлап калса, ушу SOS баскычын басып, азыр сиздерге көрсөтүп берип коеюн. Бул жерден эмес причинасын тандаса болот. Тандагандан кийин өзүнүн телефондон геолокациясын бөлүшүүгө уруксат берсе, автоматтык түрдө бул жерде эң жакынкы элчилик чыгат. Автоматтык түрдө. Бирок биз Кыргызстандан болгондуктан бул жерден өзүбүз тандап атабыз. Мисалы Афганистанды тандайлык. Тандагандан кийин жөнөтөбүз. Жөнөткөндөн мына запрос отправлен дейт. Бул кайрылуу бир заматта эле биздин Афганистанда элчиликке чөп, консулга. Мындан тышкары биздин 24 саат иштеген колл-центрге параллельно дагы түшөт. То есть биздин жарандардын кайрылуулары жоопсуз калбайт, бардыгы каралат. Дальше, следующий слайд. Бир суроо да, борги жанагы паспорт жоготуп ийсе айтып атпайсыңбы? Справка на выезд чыгат депчи. Ал эми жанагы бланк строго отчетности да, анын учетун каяктан аласың анда? Жок, бул жерден запрос жөнөтүлөт. Уже готовый болуп. Консул распечатка кылат, да, бланкада и почта менен жөнөтө берет. Мурун болсо сурап алчу. Ал запрос телефон менен жиберди. Силер уже распечатка кылып, печатын коюп кайра жөнөтө беребиз. Биз сурабайбыз. Паспорттун көчүрмөсүн жөнөткүлө, бул данныйлар жөнөткүлөдөн кереги жок. Адресин жазбаса эмне аласың анда? Адреси чыгат да автоматически. Чыгабы? Чыгат. Өзү да жөнөтүп койсо болот ошол жерден эле. Тиркеме аркылуу. Хорошо. Жалпысынан ушу санариптештирүү багытында Тышкы иштер министрлиги аябай жакшы иштерди жүргүзүүдө. Мындан ары дагы биздин мобилдик тиркеме онлайн түрүндө башка консулдук кызматтарды жасаганга азыр аракет кылып атабыз. Азыркы учурда бирдиктүү санариптик чөйрө түзүлүүдө. Эң негизги максат Тышкы иштер министрлиги бул чет өлкөдө жүргөн жараныбыз өзүнүн өлкөсүнө жакын болсун, ар бир кайрылуусу жоопсуз калбасын, ыкчам түрдө жардам берилсин деген эле максатта биз ушул жаатындагы аябай жигердүү иштер жүргүзүп атабыз. Чоң рахмат. Азыр болсо мен өзүмдүн кесиптешим Анарбеков Азаматка өлкө аймагында миграциялык реформалар боюнча айтып берүүгө уруксат этиңиз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жыйынтын катышуучулары. Мен миграция жаатында акыркы жылдары өзгөрүүлөр боюнча баяндап кетмекчимин. Кийинки слайд калса. Виза боюнча айта турган болсок, виза салттуу түрдө эле буга чейин кагаз түрүндө паспортко жабыштыруу жолу менен жасалып келген. Мамлекеттик кызматтарды
санариптештирүүнүн алкагында министрлик тарабынан 2017 жылы электрондук виза порталы оң жактагы иштелип чыккан. 2019 жылы толук түрдө бардык категориядагы визалар электрондук форматка өткөрүлгөн. Азыркы учурда ушул чет элдик жарандар визаларды ыңгайлуу, бат жана ачык айкын ушул биздин портал аркылуу ала алышат. Министрлик тарабынан чет элдик жарандарга ыңгайлуу шарт түзүүнүн алкагында ошондой эле өлкөнүн туризм, экономика, инвестиция тармактарына колдоо көрсөтүү максатында министрлик тарабынан визалык режимди либералдаштыруу, жөнөкөйлөтүү боюнча иш-чаралар аткарылып келет. Азыркы күндө Кыргызстанда толук түрдө либералдуу режим иштелип келет деп айта алабыз. 70 өлкөнүн жарандарына визасыз режим каралган. Анын ичинен 60 өлкөгө бир тараптуу визалык режим иштеп келет. 80 өлкөнүн жараны болсо жөнөкөй жеңилдеткен түрдө алып келишет. Башкача айтканда биздин Манас аэропортунда визалык пункттан виза ала алышат. Кийинки слайд болсо. Визаран жоюлушу министрликтин демилгеси менен 2013 жылы визаран механизми жокко чыгарылган. Визаран бул эмне? Негизи эле мисалы чет өлкөдөн чет элдик жаран 60 күнгө визалык режим менен келсе, бул жака 60 күндүк мөөнөт өтөргө жакын аны узартуу максатында өлкөдөн коңшу өлкөлөргө чыгып кирүү жолу менен өлкөдө жүрүү механизми болуп эсептелет. Ошол механизмди көп чет элдик жарандар колдонуп келишкен, кыянаттуу түрдө пайдаланып, бул жакта көпчүлүгү иштеп келишкен. Визаран механизмин жоюлушу бул ошол кирүү чыгууларды практикасын токтотту. Ошондой эле миграция көзөмөлүн жана учетун күчөттү. Ошондой эле бул механизм жокко чыгышы менен чет элдик жарандар мыйзамдуу түрдө өлкөгө кирүү жана өлкөдө иштөө үчүн атайын бир жанагындай шарт механизм түзүлдү. Бул жерде визалардын берүү динамикасын көрсөтүп болот. Бул жөн гана динамика эмес, бул министрликтин акыркы жылдары аткарылып келген ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы. Мисалы 2019 жылы 32 000 виза болгон болсо, 22 жыл бул 2 көрсөткүчкө көтөрүлгөн. 2023 жылы жана визаран механизми жокко чыгарылды деп айттым. 2023 жылдын аягында жокко чыгарылган. 2023 жылы 140 000 виза берилген болсо, 2024 жылы бул 2 көрсөткүчкө көтөрүлгөн. Башкача айтканда 310 000ге чейин чыккан. Ал бүгүнкү күнгө чейин азыркы күнү 2026 жылы бүгүнгө карата 180 000 виза берилди. Бирдиктүү уруксат миграциялык процесстерди оптималдаштыруу боюнча президентибиздин жарлыгын аткаруунун алкагында министрлик тарабынан 2015 жылдын январь айынан тартып бирдиктүү уруксат механизми киргизилген. Бирдиктүү уруксат бул эмне? Бул чет элдик кыргыз биздин өлкөбүздө иштөөнү көздөгөн чет өлкөлүк жарандарга берилет. Анын ичинде жумушчу визасы жана жумушка уруксат берүүчү уруксат документтери каралган. Буга чейин чет элдик жарандар бул жакка уруксат алуу үчүн 1 айлап, 2 айлап убакыт кетсе, азыр бул мөөнөт 7 күндөн 2 айдан 7 күнгө чейин түшүрүлдү, жөнөкөйлөштүрүлдү, башкача айтканда. Кийинки этап, кийинки слайд. Бирдиктүү уруксат алгачкы этап 2 айга берилет. Андан 2 айга бул жакка келип, документ иштерин турлап баштагандан кийин 1 жылга узартуу, бул узартуу менен резидент карта берилет. Резидент карта бул дүйнөдө аналогу жок, уникалдуу бир документ деп айтсак жаңылышпайбыз. Бул резидент картанын ичинде чет элдик жарандар тууралуу толук маалымат, алардын визасы, алардын иштөөгө уруксаты, медициналык көрсөткүчтөр жана ошондой эле чакыруучу тараптын кайсы жерде иштеген болсо, ошол компания тууралуу дагы маалыматтарды камтыйт. Бул жөн гана карта эмес, бул банк картасы болуп эсептелет. Компания кааласа өзүнүн жанагы жумушчуларына айлык маянасын ошол банк картасына которот. Мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүүнүн алкагында министрликтин демилгеси менен
президенттин жарлыгы бекитилди. Анын алкагында 1-июлдан тартып 31-июлга чейин жашыл коридор жарыяланды. Азыр ушул бүгүнкү күнгө чейин өлкөбүздө мыйзамсыз жүрүп келген, миграция мыйзамдарын бузуп келген чет элдик жарандар административдик штраф төлөбөстөн жана ошондой эле жана чыгуу визасын тарифдөө үчүн кетчү консулдук төлөмдү төлөбөстөн 1-июлдан 31-июлга чейин акысыз түрдө өлкөдөн чыгып кете алышат. Жана немен айтып койду, чыгуу визанын баасы көтөрүлгөн. Тиги буга чейин жана айтып атпайбызбы, визаран механизми жокко чыгарылды. Мисалы буга чейин келишчү бул жерде мыйзамды бузуп, биздин миграция жаатында мыйзамдарды бузуп, аз гана акчаны төлөп, мисалы административдик штраф болобу, чыгуу визасын болобу, аз гана акчаны төлөп чыгып кетишчү. Ошого каршы катары биз болсо чыгуу визаларынын баасын көтөргөнбүз. Эгерде бул жака иштегени келе турган болсо, ошол эле акчага алар мыйзамдуу түрдө жүрө алышат. Ошондой бир шарт механизм түзүлдү. Азыр анын арты менен ошол буга чейин мыйзамсыз жүргөндөргө мүмкүнчүлүк берүү үчүн указ жактырылып, ошол жашыл коридор жарыяланды. Эгер жыйынтыктап кете турган болсок, чет элдик жарандарга уруксат документтери жөнөкөйлөштүрүлдү. Мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүүгө өзүнчө бир механизм түзүлдү. Кандайдыр бир деңгээлде улуттук коопсуздукту чыңдоо үчүн, күчөтүү үчүн бир жакшы бир неме түзүлдү. Бореки жасалган реформанын бар эмнеси? Биз жана коррупционный линияларды азайтыш керек болот да. Мисалы үчүн мурун посреднический фирмалар алар документтерин инострандыкын чогултуп келип, анан МИДке өткөрүп берип, биякта консулский департамент башка органдарга берип, анан ошо ортосунда жалаң посредниктер жүрчү да. Алар өзлөрүнүн посреднический услугаларын алышчу. Азыр болсо ошонун баарын жоготтук да. Мисалы үчүн азыр любой иностранец чет өлкөдө жүрүп Кыргызстанга келем десе, электрондуу түрдө өзү киргизет, бияка киргизет. Анан электронный түзүп, ошо данныйлар келгенден кийин биздин балдар сразу правоохранительный органдарга жиберет. Алардан уруксат алар менен ошо биздин МИДтин балдары, бул отурган балдар сразу ошо киши заявка берген адамга түз электронный жиберет. Да. Ал ошол жерден акчасын төлөйт, визасын электронный алат да, учуп келе берет да, кирип кете берет. Ошон үчүн бул жерде жана бүт участие человека, адамдардын виза бергенде, виза алганда аралашкан такыр токтоду да, кыскарды, ал жок. Экинчи жана жумушчу виза боюнча то же самое. Министерство миграциядан барып уруксат алыш керек болчу, аларга документ өткөрүш керек болчу, посреднический компания документтерин чогултуп келип, миграциядан уруксат алат, андан келип МИДтен уруксат алат, анан ошонун баарын тең өзүнүн посреднический акчаларын алышчу да. Азыр дагы биз мисалы үчүн компанияларга кандай кылдык? Алар өзү мисалы үчүн 20 кишини башка өлкөдөн чакырам десе, ошо документтерин чогултат да, түз электронный виде отправляет МИД. МИД бүт документтерин карап чыгат. Эгер баары туура болсо, сразу күч органдарына жиберет согласование. Алар келгенден кийин сразу кайра ошо фирмага жиберет. Да, силердин уруксат бар. Кишиңер уже уруксат берилди. Автоматически ошо 20 кишиге виза берилет да. Электронный виде. Алар кишилер ошо электронный визасын алат дагы бияка жумушка келе беришет. Ошондуктан бирдиктүү окнодо ошондой да бир мурун Минтрудка барып, МИДке келип, правоохранительный органдарга барып, 3-4 жерге барып, анан бүт жерде өзлөрүнүн акчасын төлөп коррупционный линия. Азыр бүт баары жоголду. Только бүт баары компания өзүнүн заявкасын берет, данныйларын берет, электронный мигилет, электронный жоопту алышат. Ошондо баягы адамдардын ортосундагы коррупционный линия баарын кыскарттык да. Ошон үчүн мына 2 айдан ичинде 7 күндө чечилет. Это самый лучший вариант. Анткени даже 2 айда чечилчү эмес кээ бир вопросторчу. Баягы ортосунда бири-биринин документтерин ыргытып коюп эле жүрө беришчү. Азыр болсо электронный келгенден кийин обязательно жооп беришиң керек. Электронный болсо ал эме жабылбайт да. Файл тура берет ачылып. Аны жапмайынча. Ошон үчүн азыр бүт жанагы ортомчу компаниялардын баарын, ортомчу адамдардын баарын жок кылдык да ошон үчүн. Мисалы турист катары же деловой виза менен келе беришет. Кыска мөөнөт 3 айга, 3 айдан ашык жүрө албайт. 3 айдан ашык жүргөндө менин кесиптешим айтса, азыр чыгыш визаны аял кымбат атабыз, выгодный. Мурун неге визаран баардык ушулардын баары кирген себеби деген, мисалы
чет элдик 60 мамлекетке биз режимде атпайбы. Ошолор деген мурун кирчи 60 күн жүрчү. Мисалы жөн соода кылат деп. 59-күн кирет, чыгат, кайра кирет. Мамлекет жаны көрчү эмес, налогун көрчү эмес, каякта жүргөнүн көрчү эмес, эмне документ менен жүрөт. Азыр болсо бул 60 күн же 30 күн жүрөт. Андан кийин дальше калам десе, обязательно единое разрешение, то есть иштейм десе эмгегин алат мисалы. Жок, сиз айтып аткан 180 миң виза деген бул краткосрочный виза. 2 ай келишет, кетет. Узак мөөнөтү канча? Узак мөөнөт болсо азыркы күндө 60 миң берилет. 60 канча берилген? 61 миң берип, единое разрешение. Жылдын аягына чейин 100 миң, Азырынча 100 миңге бирок жетилет. 61 миң болуп калды. Көбүнчө кайсы тармактан сурап атышат? Негизи бул бир чоң строительство азыр бул болуп атпайбы. Анан негизи госпроекттер бар. Президент дороган жана Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан болот. Андан сырткары көрүп атасыздар курулуш тармагында аябай чоң жумуштар болот. Андан сырткары болсо Лехпром жеңил өнөр жай. Жеңил өнөр жайда аябай көп. Жеңил өнөр жайдагы тигүүчүлөр абдан көп. Негизги тармактар ушулар. Балким жана 60 миңди өлкөлөргө бөлүп айта аласызбы? Кытайдан, Пакистандан? 60 миңди бөлсөк болот. 60 миңдин где-то бир 50% иштеп аткан, 50 эмес, даже 60% Кытай жарандары. Андан сырткары Пакистан жарандары бар, Индия жарандары көп, андан Бангладеш жарандары бар. Алар ошо виза мөөнөт бүткөндөн кийин кетип атат деп кепилдик берип айтсак болобу? Жок, ал мисалы үчүн визасын ошо компания алып атат да. Ал убакыты бүткөндөн кийин аларды кетирет. Эгерде кетирбесе, ошо компанияга чоң штраф салынат да. Ал компания не заинтересован, чтобы элдер калып калбасын. Ал кааласа да, каалабаса да убакыты бүткөндөн кийин ал кишилерди кетирет. Же болбосо акчасын төлөп дагы бир жолу узартат эмесин да. Ал ошо компания киргенден баштап чыкканга чейин башы менен жооп берет. Анткени штрафы чоң. Штраф салынган учурлар бар, Азыр карап атабыз да, ошо киргенден бери азыр бир дагы компания өзлөрүнүн эмесин буза элек. Баягы жасаган иштерин да. Бул азыр баягы экономический санкция болгондон кийин ар бир компания өзүнүн даже бир киши үчүн дагы ашык тыйын төлөгүсү келбейт да. Ошондуктан алар четко карап турушат. Өлчөмү канча ошо айыппул? Азыркы учурда мисалы МВД тарабынан дагы айыппул бар. МВД тарабы мисалы 5,5 миң сомдон 20 миң сомго чейин салышат. Бирок биздики чыгыш ал айыппул менен бүтүп калбайт. Айыппул төлөгөндөн сыртка чыкканга да визасын алыш керек да. Ошол визаны биз 1 жылга чейин эгерде жүрө турган болсо $1,100. Азыркы учурда 100 миң сом тегерегинде штраф. Плюс МВДнын штрафы. Башка 120 миң. Мунун баары эмнеге кылынды? Эгерде мен андан көрө мыйзамдуу иштеп акчасын төлөсөм, мен ошондой эле акчадан азыраак төлөйм балким. Эгерде мен мыйзамды бузсам, мен абыр көбүрөөк төлөйдү болуп койдук да. Мурун болсо аз акча төлөйт сыртка чыкканга. Легально жүргүзүп келбейт. Азыр болсо легально жүргөн, мыйзамдуу жүргөн, мыйзамсыз жүргөндө арзаныраак болуп койдук. Мыйзамсыз жүргөн жарандар канча? Азыркы учурда толук сан жок, күнүгө өзгөрөт. Бирок мисалы мурунка караганда, эси былтыркы менен салышсак, быйыл азыраак, аябай эле кыйналабыз да. Былтыр мисалы көп кишинин өзүңүздөр билесиздер, министрлик жетекчилигинин тапшырмасы менен биз МВДга дагы МИДтен МВДга 240 миллион сом бөлүнүп берилген. Жанакы депортация иштерине жасаганга, ошонун баарын тазалаганга МИД аркылуу ушу МВДга 240 миллион сом. 9 миң адам чыгат. Былтыр 9 миңге жакын адам чыкты. Но у вас предварительные подсчеты наверняка есть о том, сколько человек должны до 31 июля покинуть страну. Предварительно. Да, то если нелегально кто находится, предварительно где-то до 5000 должны выехать. А на сегодняшний день сколько получили выездную визу уже? Где-то, наверное, порядка 500 человек уже получили. Урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, бул жерде жана бирдиктүү уруксат, урматтуу жеңболош айтып кеткендей, бул соединенный квота менен бирдиктүү уруксат деген бул виза. То есть сразу эле мурун 2 айдагы болчу, 2 айда таризделчү документтер азыр 7 күндө ушул жерде таризделет. Бул балдар жанакы мынакей бир карап көрсөңүздөр болот. Ачсаң? Индиан жараны. Мисалы Индиан жараны. Айтып берсең. Бул Индиан жараны. Бул жагында баарын карайбыз, айлык акысына чейин. Булар качан керек, кайсы жакта жашашат, адрес проживания. Контактные данные заявителя полностью у нас предоставляется, и документтер полный бизге берилет. Алардын налогтору төлөнгөнбү ошол справкалар менен ошо чогуу баардык документтерди актуалдуу чогултуп бергенде анан биз карап чыгабыз. Ошо документтин баары бияка электрондуу түрдө келет да. Анан эң негизги нерсе, Жеңболош айткандай,
бул балдар ким тапшырып атат, мындай контакт жок. Буларга электронно берет, буларга запрещено эшикке чыгып, бирөө менен сүйлөшүп же телефон менен байланышкан болбойт. Бул закрытый системада отурушат. Анан балдар мисалы документтер толук болгондон кийин гана тийиштүү органдарга жиберет текшергенге. Толук болгон чакта жибергенге булардын укугу жок. Кээде жана болуп калат го, көпкө карап атат анын деген, бул ошо документтер толук болгондо артка заявительге кайтарып коюшат. Могаларыңыз оңдоңуз, тоже электронно жиберишет да. Burada 2 ayda tarif belirttiğimizde hazır kaç vakti? Азыр 7 күн, 7 иш күн. Анан жана ошондой эле ыкчам кароо дагы киргизип койгонбуз. Эгер акчасын төлөсө 2 күндө да караганга шарт бар. Бардык мамлекет. 2 күн мисалы срочный тарифте киргизип койдук, ыкчам төлөмдөр. Эгерде, пожалуйста, 2 күндө төлөсөңүз, Можете рассказать, у нас сколько дней сокращено процедура? Здесь говорит об оптимизации единого окна, то есть раньше была четырехступенчатая форма получения разрешительных систем. Мы сократили до 2, то есть раньше надо было компаниям обратиться в МТСОМ, в миграцию, да, то есть там все это не онлайн было, они шли с документами, физически подходили, подавали, и далее они подавали на первичную визу, получали, а потом шли, опять получали разрешение и получали продление виз. То есть мы все это сократили и сделали 2 ступенчатых шага. То есть первое, они сразу подают онлайн сюда, собирают документы, подают, ребята рассматривают это в течение 7 дней. Если оплачивается срочно, ребята рассматривают в течение 2 дней. То есть по срокам мы сократили почти 10 раз. И коррупционные риски также. Коррупционные риски. Здесь все электронно, никаких контактов нет. Ребята работают онлайн. Даже если какие-то документы не хватает, они возвращают тоже онлайн заявителю. То есть заявитель получает в личном кабинете, чтобы он дополнил, например, справку. Никаких контактов нет. Бул жерде рассматриваются категории виз, такие как деловой и туризм. То есть эң основной, да, который көп киши алгандардан. Мынакей мисалы туризмдикин, туризм уча сенде ачык барбы? Могу кызыл болуп турган, это оплаченный срочный тарифтер. То есть их надо рассматривать в течение 2 дней. То есть, чтобы вы понимали, вот, коррупционные элементы и вообще в целом мы убрали человеческие ресурсы, присутствие, это вот смотрите. То есть вот здесь каждому дается индивидуальный код. Ребята не знают, то есть кто это заполнял, откуда они вообще заполняли, и вообще кто стоит за ними. То есть они смотрят по факту, открывают визу, например, вот скажем, это гражданин Узбекистана. Туризм, туризм не оркен. Вот туризм, скажем, вот Китай. Вот они у нас для получения паспорт, да, вот ребенок, и если нужно, будет вот ходатайствующая компания. Кто? Нобелис компания, это, наверное, туристическая компания. То есть они дают определенные документы, какие им нужны, да, и дальше они, ребята, смотрят, проверяют, все ли совпадает, и направляют в компетентные органы. То есть если как гражданин выбрал категорию срочная, то есть они должны рассмотреть в течение 2 дней. Заявление на каком языке заполнять? На английском. Вот. То есть паспорты у них же на этом. Нет, иероглифы и плюс пинин, да, на латинице. И ошомен они заполняют. А услуги были реализованы когда? В этом году? Или... Нет, вообще в целом мы начинали в 2018 году. Только туризм тогда был. А последние 2 года, тапшырма бергенден кийин, мы уже единое разрешение тоже тоже электронный. То есть азыр полностью вся разрешительная система, и визовая, и разрешительная система полностью оцифрована. Вот. То есть база хранится там, чуть ли выше 10 лет, кетпейт, өчпейт. А вот здесь очень много красным в срочном порядке. Можно посмотреть, сколько всего, допустим, за сегодняшний день уже поступило? Да, конечно. Ашсам. Допустим, туристическая. Да, это туристическая. все заявки. Здесь можно смотреть. Окончал заключил. Вот так сейчас посчитать быстренько. Күнүнө балдар бир 2-3 миңден заявка рассматривать этет го сезондо.
Это сейчас у нас сезон же идет туристический. И успевают, нет такого, да, чтобы там что-то осталось не рассмотрено? Конечно. А из каких Если стран он больше заявок идут? Узбекистан. вообще летом, да, Узбекистан аябай көп, да. Вот это один тип виза туристический. 456 заявка. Вот азыр учун. да? Нет, это на момент, они же до этого еще обработали же. Это получается на момент 3,45, осталось 500 виз еще им оформить, да? Ну, как я знаю, с Узбекистаном у нас безвизовый режим. Да, но только это, опять-таки, им тоже визаран работает. Алар эми не для, если СМИ болсо, да, 60 дней. Алар для кирпичтей сюда. Они же тоже если раньше они просто работали. как туристы приедут? Можно, Могут? вообще проблем нет. Без визы? То есть сверху, если, например, 60 дней хочешь заехать сперва, вообще эме жок. Без визы не Да, нужна. конечно. Если больше, уже, Да. то надо будет виза. Да. оформлять. Он должен выехать или он должен Да, оформить? да. То есть то, что наши граждане боятся, что там аябай көп болуп кетти, наплыв көп болуп, это все, в принципе, контролируется, потому что у всех есть визы. Аларга эчким менин гражданство салган жок, у них у всех есть визы, и все контролируется компетентными органами. То есть как раньше неме жок, азыр мындай строже, да, намного. Бул жерде то же самое, обработка граждан, выдача иностранным гражданам виз, ушундай ишлетсе деп. Бізде азыр жанагы отырган балдар все эти на трудовом, не штатные сотрудники, а трудовой договор менен кабыл алынган балдар, которые они работают. А здесь сейчас сидят вот дипломаты, которые за ними контролируют, потом им дают рекомендации, помогают работе. Да? А вот ошол иштеген балдар, кто-то продолжает работу, а кто-то уже потом в будущем они поступают на работу в министерство по конкурсу. Да? Они здесь видят, готовятся. И ушу жақта иштеген балдардың көбі дипломат болып конкурстан өтішті. В принципе, хорошая практика для подготовки в консульском учреждении. Нет, они контрактные работники, по трудовому договору. А их обучают, да, специально? Да, обучают.